Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Бүгінгі кешіміздің қонақтары жалпы жамаат. Бүгінгі кешімізде Аллахтың атыменен жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эскерүү менен жанагы салам салаваттарды айтуу менен баштайлы. Жоолугум менен сыймыгым аталышындагы айымдардын жоолук салынуусуна жардам берген проектинин 7-чиси болуп өттү. Анда 20 кыз жараткандын алдында парыздарын аткарышты. Кечени устаза Мария Молдогазиева менен Нусра Нике агенттигинин негиздөөчүсү Амаль Миранова уюштурду. وأعتدنا لهم عذاب السعير. Атам намаз окуп, атайын үнүнү бийик кылып окучу. Аллах акбар колун көтөргөндө мен ушундай 7-класска чейин ушинтип окудум. Андан кийин китеп аркылуу окуп окуй баштадым. Анан 5 ай мурда, ноябрь 2020-жылы машина сүзүп кетти. Жатам. Bir daha dayandım. Sus et. Gidiyorum. Akaritke. Bit var minci bitu. Ey Allah'ım siz Allah'ım bir dayandım çok. Atayın hiç değişken bir sebep al gel almadım atdım öte katı tesir. Büyürsem ben çok sandım. Oranım. O şolla kaçayım narsim biti almadım. Men o şol kunga Allah'ım ben maşineye sürdürgen günde şükür aytam. Dayandım. Büyürse Allah'ın aldığında jarık yüz menен, daярдык менен турам. Rahmat bari bize. Barınızlara çok rahmetli. Jarık menен baraylı. Ötünü. Men Qonuşta turam. Men kızlarım var, 3 kızım. Men kızım aytdım da sen medresege okusun depçi. Anan özüm жол салынбай туруп кантип мен кызыма кийгизем деген эме келди да. Анан бир күн отурсам жеңем звонок кылды. Алла Таала сени унутпайт экен, мен сени унутуп калыптырмын 700 аялга кийгенде. Карачы сен мени унутсам да Алла Таала сени унутпайт экен деп. Ошончо кыз эметип сени унутуп калыптырмын мен ушул 10-апрелге сен даяр бол деп эме кылды да. Анан анча шайтан ушунчалык күчтүү да азгырат. Анча моюнсунбадым. Анан айттым да обязательно ошол жерге барып салыныш керек беле, жолукту өзүм деле үйдө салына алам. Менин ниетим бар десем, аябай катуу сөздөрдү айтты. Сенин көйнөгүң жок беле? Менин ормолум жок беле сага салып койгудай? Сен баргын ошол жерге дегенде ушунчалык жүрөгүмө катуу тийди. Ошондон кийин эле сөз уккандан кийин мен мурда жолукчан адамдарды көргөндө ушунчалык кача берет элем да. Булар мага бирдеке деп коет депчи. Анан ошол жеңемдин сөзүн уккандан кийин ошо жүрөгүмдөн кабыл алдым. Бир жерге барып калдык, аялдар чогулуп отурганда жолукчан аялдар ушунчалык көзүмө жакшы көрүнөт да. Мурда мага жаман башкача көрүнчү да, жолукчан аялдарды көрсөм кача берет болчу. Мага бирдеке айтат, жолук сал деп айтат деп. Ушунчалык ошондо Алла Таала мага жүрөгүмө салып коюптур да, ошонунчу сен уже мен кабыл алдым да. Мен өмүрүмдүн акырына чейин, акыретке чейин мен жолук чечпейм. Сиздерге чоң ыраазычылык айтам. Жолуңуздар куттуу болсун, акыретке чейин жолугуңуз башыңыздан түшпөсүн. Уюштурган айымдарга ыраазычылык айтам. Ушул проекттин уюштуруучуларына чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Сиздерге Кудайым өмүр берсин, денсаулык берсин. Бала кылаңыздар менен аман эсен болуңуздар. Мен да ушул жол салына албай жүрчүмүн чынында. Намаз окуп жүрөм, бирок жол салынсам болот эле деп ушул парызды аткара албай жүргөм. Бүгүн аябай толкунданып турам. Ыраазым келиним аркылуу келдим. Аллахым баарыбызга ушул жолукту бүгүнкү күнү насип кылыптыр. Ошого чексиз ыраазычылыгымды барыңыздарга билдирип кетем. Кудайым өмүр берсин, денсаулык берсин, баарыбыз аманчылыкта, денсаулыкта болобу, оорусузлукка болбосун, ушундай жолукчандар көбөйө берсин. Тияка бардым, бияка бардым, окудум. Кайсы жерде Алла бар деп издедим кыздар. Кайсы жер именно орусчада сүйлөбөйм, кечирип койгула. Алла кайсы жерде, кайсы дин туура деп. Анан кийин бир 15
жыл болду го, 16-17 жыл болуп калды го. Мен анан таптым. Ошондон баштап эле биринчи намазга жыгылдым. Алла Таала айтат экен, кээ бири жөн берет, кээ бири акыбал менен берет. Ар кандай болот экен, бирок мен кичине акыбал менен келдим. Бирок жүрөктө бар болчу. Ой, намаз окусам, кандай иманга барсам, кайсы жерде именно мына Алла бар деп издедим, издеп таптым. Мына мен окуганым бир 15 жылча болуп калды, бирок жолук салынбай жүрдүм. Иман берсин, денсаулык берсин. Көптөн бери салынам деп ой мишке ашпай жүргөн. Мына бүгүн насип кылып жолук салындым. Аллахка 1000 марта ыраазымын. Ракия эжем ана тайене болдум, пәттене болдум. Убагым келди, салым кызым деп, сиңдим деп ана бүгүн ниетим ишке ашып турат экен. Барыңыздарга рахмат. Барсам болор бекен деп, өзүм ушунчалык ошо небелерден Кудайга чындап жалынып, айланайын Аллам мени кечир, мен эми койчу. Ырдап деле жүрдүм, ойноп деле, иштеп деле жүрдүм. Эми ушуну эме кылып алайын деп, түнү менен ойлонуп, ушул эми укканымдан бери тынбай баягы бир ортогум жөнөттү эле, эмелерин берген экен. Ойлонуп жүрүп анан өз моюнума ушуларды алып келип, Алла Таала разы болсун, кечирген күнөөлөрүбүздү кечиримди Алла кечирсин силерге. Чоң рахмат. Алланын жолуга бизди алып барып, Кудай буйрса биз деле үйрөнүп каларбыз. Чын дилибиз менен барып окусакпы деген үмүттөбүз эми. Аллам жүзүбүзгө нур, жүрөгүбүзгө иман берип, Алла Таала ушу жакшылардын жолун жолдосун. Баарыңарга чоң рахмат. Ийгилик ушундай эме уюштурганыңарга айланайын. Ыраазымын, баардыгыңарга ыраазычылык. Ассаламу алейкум. Амал эже менен Мария эжеге Алла разы болсун. Ушундай чоң иш-чара өткөзүп атышат. Соо өтө чоң. Биздин салынган эже сиңдилерибиз жолуктары кут болсун. Аллахым бекем ыйман берсин. Мындай деңгээлинде чоңун өткөзүүгө Аллахым насип этсин деп турам иншаллах. Анан дагы сиздердин келе жаткан Рамазан айыңыздар кут болсун. Мышалтамын. Атым Канымжан. Түбү район Маяк совхозунан келгем. Буга чейин намаз окуп жүрчүмүн. 2005 жылдан бери намаз окуйм. Бирок намаз окуганда эле мындай жолук салчумун астыма, бирок артыма салынчумун, арты менен салынып жүрчүмүн, намаз окуганда астыма салынчумун. Анан бүгүн ушу Алланын буйругу менен ушуну жолук салындым. Аябай толкунданып атам. Аллага шүгүр. Марияма биринчи Аллахыма, экинчи ушу Марияма рахмат. Ушу жана тахажут анан жана зикир деген эмеде болчубуз. Ушу Мария чакырып өткөндө 20 февралда чакырганда келе албай калгам. Анда ушу 15 күн даватка кетип калганмын. Анан мында ушу келдим. Алланын буйругу экен. Аябай толкунданып, өзүмчө бир чети сүйүнүп, ушу башымдан ушундай жолукту экинчи чечпейм дейм. 66-дамын. Аллахым биздин азбы көппү кылган амалдарыбызды өзүң кабыл кылгын. Жакшы ниетте ушул кечени уюштурган ар бир инсандын Аллахым амалын, кылган жакшылыктарын, ихсанын тоодой кылып кабыл алып, кыямат күнү Аллахым өзүң нурлуу кылып кайтарып бергин. Ошонун сыйлыгын берип, эки дүйнө даражаларын көтөргөн болгун. Аллахым Раббим буттарыбызды акыйкат жолдон тайдырбагын. Рамазаныңа Аллахым таза жүрөк, күчтүү эт менен кирип, эң жакшы инсандардан болуп чыгууну насип кылгын. Аллахым отурган пенделериңди ушул жерге жакшы ниетте келген инсандардын жүрөгүндөгү каалоо тилек максатын өзүң көрүүчү, өзүң билүүчү, өзүң окуучусуң. Ушулардын жүрөк тилектеринде кандай муктаждыктар болсо, кандай кемчиликтер болсо, сураганы болсо, тилегени болсо, Аллахым өзүн бардыгын аткарып бергин. Аллахым бардыгыбызды Куран окуп, Куранга амал кылгандардан, алыстан бизди көргөн инсан
Kur'an okugan ayal келип жатат. Аллахка ишенген пенде келип жатат деп тааныгандардан болсун. Бардыгыбызды ата энебизге татыктуу пенде, перзент, өзүңө татыктуу пенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу эртең шапаатына оңой жетишкен үммөт кылгын. Аллахым балдарыбызга татыктуу тарбия бере алган мээримдүү эне кылгын. Жубайларыбызга татыктуу, ошолорду разы кыла алган аял кылгын. Аллахым кошуналарыбызга татыктуу, инсаптуу кошуна кылгын. Жамаатыбызга пайдасы тийген инсан кылгын. Аллахым билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү өзүң кечиргин. Рамазандын астында Аллахым бизге райымыңды төккүн, каталарыбызды өчүрүп, Аллахым бизди ушул Рамазан ичи салих дуалары кабыл болгон алым салих инсандардын катарына кошуп тургун. Аллахым дуалары мустажаб хажылардын катарына кошуп тургун. Аллахым дуалары түзмө-түз кабыл болгон кары хафиздерге Аллахым бизди кошуп тургун. Рахматыңа муктажбыз Аллахым. Өзүңдүн Аллахым өмүрүбүздө эң бактылуу күндөрүбүз өзүңө жолуккан күн кылгын. Эң бактылуу көз ирмемдерге өмүрүбүздүн аягы кылгын. Акылыбыздан адаштырбагын, жаман карылыктан өзүң сактагын. Аллахым өзүңдү эстеп, өзүңө жалынып, өзүңдү сагынып, Аллахым сен жактырган, сен бизди кандай максатта жараткан болсоң, ошол амал менен алек болуп турганда, сенин рахматың төгүп, я пендем, мен сенден разымын деп тургандага да жаныбызды алган болгон я архамар рахимин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Элибизге, жерибизге тынчтык бер, мол кененчилик бергин, ырыскы бергин, жерлерибизден кен байлыктарды Аллахым өзүң чыгарып, бизди бай элдерден кылгын, илимдүү элдерден кылгын, мээримдүү элдерден кылгын. Башчыларыбызга инсап, ыйман, акыл, эс бергин. Аллахым адашуудан, өзүбүздү өзүбүз талкалоодон өзүң сактагын. Бисмиллахиррахманиррахим. Вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Амин я раббал.